Баланс приложениясы аркылуу акча төлөө кандай болот счетуңузга единица кылгандай кылып эле акча салдыңыз. Эми услуги деген жерди басабыз. Ал жерде Oriflame деп постоянно чыккан болсо часто оплачиваемый жерден чыгып калат. Но если ал жерде жок болсо, ылдый жерден издейбиз. Вот другие деген жерде. Анан ал жерден мына Oriflame деп турат. Бул жерде номер консультантты басасыз. И төлөй турган суммаңызды 6850 сом төлөшүбүз керек. 6850 сом. Далейни басабыз. И бул жерде сиз тандаган консультанттын номери туура болгон болсо, аты фамилиясы чыгат. Эгер башка фамилия аты жазылып чыгып атса, значит номер консультанты туура эмес жазылган. Ошон үчүн туура болгон үчүн оплатить деп басабыз. Күтүп турабыз бир канча минутта. Ал жерден оплата төлөнгөндөн кийин оплата төлөндү деп ошондой чек чыгып калат. Болду.